Yuhramu ibnu Adam. Адам баласы қартаят. Wa yashibbu minhu ithnan. Бирок эки нерсеси картайбайт. Al-hirsu alal mal. Акчага болгон кызыгуусу. Wal hirsu alal umri. Көп жашаганга болгон кызыгуусу. Ушул эки нерсе жаш бойдон калат да. Бир дагы адам эми балдарым мен ушу 80ге чыктым, мага мына акчанын кереги жок деп акчаларын таркатып бербейт эч ким. Бул адам табияты ушундай экен. Аллах Таала Куранда айткан: "Алхакуму ат-такасуру." Силерди акчамды көбөйтөйүн дегениңер алаксытып койду. Хатта зуртумул макабир, барып мүрзөгө түшкөнгө чейинки убакытка чейин. Ömür boyu adam ушул көбөйтөйүн деткен, ошо 1000 сомду 2000, 10.000 кылайын, 10.000ди 100.000 кылайын, 100.000ди 500.000 кылайын деп бул жакта көп нерсени аткарбай өткөрүп саласыңар дейт да. Ат-такасур, көбөйтүү. Мисалы бизге bir күнгө ушунча сом жетет, bir жумага ушунча, bir айга ушунча, bir жылга ушунча. Нан, чай, тамак ашыбызга. Бирок жок, бизге бары бир андан көп керек. Ар дайым андан көп керек. Неге өзүбүз билбейбиз, чын. Ошончо акча болсо эмне кылат? Күндө санап коюп, уктап, туруп алып кайра санап. Аллах Таала Куранда айткан. Акчасын санап туруп, санап жастыгын астына же бир жерге коюп, тынч уктайт экен да, эмне деп ойлойт экен? Bir кыйынчылык болсо да акчам бар го дейт экен. Яхсабу анна малаху ахлада. Жетет акчам мага көпкө. Акча чогулткан зыян эмес, күнөө эмес туугандар. Бирок акчанын артынан түшүп алып, башка көптөгөн нерселерди өткөзүп салган жакшы эмес да. Ошол нерсе айтылып жатат бул жерде. Андай болбосо адам баласы иштеп, иши өтө жакшы жүрүшүп, дыйканчылыгы, соодасы, устаканасы, башка нерсеси жакшы жүрүшүп, ошону менен биргеликте адам өзүнүн ата энесине болгон милдетин унутпай, бир туугандарына, кошуналарына, досторуна болгон милдетин унутпай, жакшылыктарын аткарып, намазын калтырбай, арамга кирип кетпей жүргөн болсо, бул эң сонун, эч нерсе жетпейт. Болгону ошол акча чогултуу үчүн ушунчалык киришип кетип, ата эненин акысы да калып кеткен. Бул жерде үй бүлөсүнө анча көңүл бурбай койгон, достору менен да катташпайт, намаздыгы чогултуп эле койгон, ушул туура эмес да. Ошону айтат, алаксытып койду силерди деген ошол. Жакшылыктын баарынан алаксытып койду. Болбосо ошол жакшылыктардын баарын жасап жатып адам иштесе, көбөйтсө, эң сонун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Анзилун наса маназилахум." Бул бизге өтө керектүү бир нерсе. Ар бир адамды өз даражасына коюп сыйлагыла dedi. Үйүңүзгө конок келсе, жашына карабаңыз. Кеде жашыраак болушу мүмкүн, бирок элдин арасында өтө кадыр барктуу, сыйлуу адамбы, ошол деңгээлде сыйлаш керек. Ар бир адамды өз деңгээлинде сыйлагыла деген. Бир жолу пайгамбарыбыздын жанына мусулман боло элегеле bir мурдагы пайгамбарыбыздан мурдараак өткөн доорлордо Хатам Тай деп айтылат бизде алычы. Өтө берешен адам өткөн. Өтө берешен, дүйнөгө атак даңкы чыккан берешен адамды. Кыйналганын баарына жардам берет экен да, кыйналган адам баарына жардам берет экен. Өлгөндөн кийин бир жерге көмүп койсо, ошол мүрзөгө жакын бир жерге жолоочулар өтүп баратып, ушул жерде түнөп, анан эртеси күнү кетели десе, баласынын түшүнө кирип, балам мен жаткан жерге жакыныраак жерде бир жолоочулар өтүп баратып, ошол жерде түнөштү, бир кой союп алып барып ошолорду сыйла дейт экен. Баласы үйдө кой союп тамак жасап алып барып берсе, "Сиз кайдан билдиңиз биз ушул жерде экенибизди?" десе, "Атам түшүмө кирип айтты" десе, бул Хатам Тай өлгөндөн кийин дагы берешендигин калтырбайт экен да деген экен элдер. Ошонун баласы Ади ибн Тай, сыйлуу адамдарды пайгамбарыбыз жанына келгенде ордунан туруп, өзү жабынган, сууктун себебинен жабынып турган нерсесин жерге төшөп үстүнө отургузду да.
Musulman emes ele bolbosa, bolgonu sıylуу adam. Ошого үйүңүзгө sıylуу коноктор келсе, анда ысраф болбойт да, аларды өтө жогорку деңгээлде сыйлап койсоңуз. Анан экинчиси, sıylуу адамдын жанына башка адамдарды отургузбай да. Жөнөкөй адам, бул адам бөлүүгө кирбейт бул. Бул ошол адамдын, мисалы, бир кадыр барктуу адам келсе, элдин арасында отургузуп койсоңуз, анда болбойт. Аны өзгөчө жерге же өзгөчө төшөк салып бересизби, же өзгөчө тамак кылып бересизби, өзгөчө болуш керек. Калгандар ага капа болбош керек, конок болгондорчу. Бирөөсү машинесин айдап келген болсо, ал болсо, мисалы, начальник болсо, экөөсүнө бирдей кылып берсеңиз болбойт. Бул кемсинтүүгө кирбейт, бул туура түшүнүш керек. Себеби бир адамды Аллах Таала даражасын бийик кылдыбы? Эл башкарат, өкүмдар өзүнөн өзү болбойт. Аллах Таала ошону тандаган болот да. Демек биз да кадырлайлы андай адамдарды. Ошого ар бир адамды даражасына жараша сыйлай бергиле. Даражасынан төмөн кылып, адам да баары бир не болсо, ар бир адам өзүнө айтыш керек, мен жөнөкөй адаммын деп. Жөнөкөй жерге отуруп, жөнөкөй тамак жеп, кызматчыңыз менен бирге, айдоочуңуз менен бирге тамак жеш өзүнө. Бирок бирөөгө сыйлаганга келгенде анда өзүнчө сыйлашыбыз керек. Иттакуллаха хайсу ма кунта. Кайсыл жерде болсоңуз да Аллахтан коркуңуз. Кээ бир өлкөгө барып калсаңыз, мусулмандар жок болсо, кеңири жүрбөш керек да. Бул жерде эч ким жок, көрбөйт дебеш керек. Бир жөнөкөй мусулман адам бар экен, анан бир өлкөгө көчүп барыптыр. Жумуш иштегени, ал жерде мусулмандар жок экен. Анан бир досу 1-2 жылдан кийин барып калса, караса Рамазанда дагы тамак жеп жүрөт экен. Анан айтып, бир дос, орозо кармабайсың десе, бул жерде эч ким жок, көрбөйт дейт экен, эч ким көрбөйт. Бир дагы мусулман жок дейт экен. Пайгамбарыбыз айтты, Аллахтан корккула, кай жерде болсоңор дагы деди. Жалгыз болсо дагы, элдин арасында болсо дагы. Өзү такыбачылык ар бир жерде ар түрдүү болот. Мисалы, базарда көздү сактаган такыбачылык, көчөдө басып баратканда тилди сактаган такыбачылык, ар нерсени сүйлөп салбай, дастаркондо ашкадан сактаган такыбачылык. Тойду, болду, Кудайга шүгүр. Тойсо дагы жей берген, ошол зыян. Базарда, көчөдө жүргөндө көзүн сактабаган, ошол зыян. Жыйында тилин сактабаган, ошол зыян. Жалгыз жүргөндө, жалгыз болгондо кандай жүрүш керек? Бирөө карап турганда кандай болот эле, ошондой. Ким карап турат? Аллах карап турат да. Адам неге күнөө жасайт, билесизби? Эч ким көрбөйт деп. Эч ким билбейт деп. Эч ким укпайт деп. Үчөө бар. Аллах Таала эмне деген? Аллах көрүп турат, угуп турат, билип турат деген. Ошо такыбачылык деген эмне? Адам күнөө жасасын, бирок Аллах көрбөй турган жерде жасаса болот. Аллах укпай турган жерде жасаса болот. Аллах билбей турган жерде жасаса болот, бирок андай жер жок. Ошо такыбачылык деген ошол болгондо. Адам баласы ар дайым Аллах көрүп турат. Аллах көрүп турат десе, адам пара ала албайт, бирөөдүн акысын жей албайт, калп айта албайт. Неге? Аллах билип турат да, калп айтсам эмне болот деп. Ошол кайсыл жерде болсо, хайсума, кайсыл жерде элдин арасында жалгыз болсо, атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Кокусунан бир ката, кемчилик, бир күнөө болуп калса, андан кийин дароо бир жакшы амал жасап койгула, жасагыла, себеби жаман ишти сооп иш өчүрөт дейт. Биз адамбыз, периште эмеспиз. Бир түз жолго түшүп алсак, кайра кыйшайбайбыз деген эч кандай кепилдик жок. Ар түрдүү болушу мүмкүн. Жакшы сөз укканыбызда ушундай ниет кылып калабыз. 3-4 күн үйдө отуруп калганда ниетибиз башкача болуп калат. Ошондуктан кээде кокусунан бир ката болуп калса, мисалы бир намаздын убактысы өтүп кетти, окулбай калды, же бирөөдү бир сөгүп койдуңуз, кыскасы бир күнөө иш болуп калса, андан кийин сооп иш жасагыла. Мунун мааниси, адам болду эми мен оңолбойт экенмин дебеш керек. Кыйшайса дагы түзөлүп кете бериш керек. Кыйшайса дагы түзөлүп кете бериш керек.
Başka biröөгө дагы ошончолук мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Сен оңолбойт экенсиң дебеш керек. Аракет кылып жатат. Кайра кыйшайды, кайра тургузуп коюңуз. Эгер адам баласы такыр күнөө жасабаса, анда же өлүп калган болот. Же бул периште болот. Атайын жасабайт, болуп калат, кокусунан болуп калат дедим го. Ошого эгер кокусунан болуп калса, анда сооп ишти жасап кое турган болсо, Аллах Таала ошону күнөө ишти өчүрүп коет. Ва халикин наса би хулукин хасанин. Алдар элдер менен мамиле эң жакшы мүнөз менен болсун. Жолдо баратканда айдоочулар менен, жумушта кесиптештер менен, базарда сатуучулар менен, ар бир жерде ошол жердин адамдары менен эң жакшы мамиледе болгула, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бирөөгө ачууңуз келген болсо, бирөө сизди капа кылган болсо, ошону менен чыкпаш керек да, жумушка дагы, базарга дагы жинденип алып, аны ошол жерге калтырып, башка эл менен жакшы мамиле кыла бериш керек. Албетте нар жака өтүп сизди капа кылган, өтө жиниңиз келип турган, ошол бойдон көчөгө чыгып машина айдабаңыз да. Себеп жолдон машина айдап бараткандар сизди капа кылган эмес, булар күнөөсү жок да. Эмне анысын кубасыз, бунусуна сигнал басасыз, анысына айдабайсыңбы деп сөгүнөсүз. Ошон үчүн адам бир жерде болгон акыбалын ошол жерге калтырып анан чыгыш керек. Ошол ачуу менен базарга дагы, мазарга дагы бара бербеш керек. Болбосо баарын каша кылып салат. Үйдө капа кыжалат болгон болсо, жумушка баратканда ошол проблеманы алып барбаш керек жумушкачы. Аны эшиктен чыкты, таштап жумушка жоопкерчиликтүү. Жумуштан келатканда ал жактагы чарчагандыктарыңызды үйгө алып кирбеңиз да, аны дагы машинеге же дарбазанын сыртына калтырып үйгө чарчаган эмес, шаңдуу бир адам болуп кириңиз да. Үйгө киргенде чарчадым, бүгүн жумуш көп болду, палан болду, түкүм болду деп үйгө кирсеңиз, себеп үйдөгүлөр бир атам келсе ойноймун деп күтүп жаткан болот да. Ошого баарын каша кылып салбаш үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек. Анан жакшы мамилени башташ керек үйдөн. Бүт элге жакшы, аялына орой болсо, бул жакшы болуп саналбайт. Жакшылыкты ата-энесине, аял бала чакасына, жакындарына ошол жерден башташ керек. Кээ бир адамдар сонун өтө жанакындай маданияттуу, өтө эле культурный, бирок үйгө келгенде ошол культур дагы жок, ошол маданият дагы, ошол бири дагы жок болот да. Эгер ошондой болсо, бул адептүү, ахлактуу адам болуп саналбайт. Үйүндөн башташ. Ошого мусулманчылыкты үйүңдөн башта деп айтат го кээ бирлер. Мааниси эмне? Жакшы нерсени үйдөн башташ керек. Адам берешендикти дагы үйдөн башташ керек. Жумшактыкты да үйдөн башташ керек. Сиз берешенсизби? Ошол көчөдө берешен, көрүнгөнгө жардам берип, бирок өзүнүн баласынын патеңкеси жыртылган болсо, бул берешен эмес бул адам. Ошол берешендиктин таасири биринчи үйдөгүлөргө тийиш керек. Аял бала чакасына ушундай эсептеп, санап, бирөө ашып кетсе алып коюп. Берешендик ошолорго, ата-энеңизге берешен, аял бала чакасыңызга берешен, анан ашып калса, анан башкаларга берешен. Биз бир аз тескерисинче ойлойт окшойбуз. Жакшы сыфаттын себеби Аллах Таала ошол бирөөнү сизге ата, бирөөнү апа кылып берди. Аллах кылып берди. Бул байланыш өтө ыйык. Бирөөнү сизге жубай кылып берди. Бул өтө ыйык байланыш. Бирөөнү сизге уул, кыз, перзент кылып берди. Бул өтө ыйык байланыш. Эң милдет ошолорго да. Сарптайсызбы мына? Сыйлайсызбы мына? Жакшы мамиле жасайсызбы мына? Ошол жерден башташ керек. Анан көчөдө өтө сонун, өтө сылык, бир сөгүнбөйсүз, бир орой мамилеңиз жок, кичипейил, үйгө келгенде эле дарбазаны жапканда эле үйдүн бер жагында өзгөрүп кала турган болсок, анда биз саналбайбыз да, берешен, жоомарт, кичипейил, жакшы мүнөздүү деп саналбайбыз. Үйдүн ичинде бар болсо, Аллах Таалам туугандар барыбызга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан берекелүү насааттарга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Көп мазмундар айтылды. Бардыгына амал кылганга аракет кылалы. Бизден ниет кылуу, аракет кылуу мүмкүнчүлүктү Аллах берет. Ниет кылабызбы?
аткарабыз деп. Карыз албайлы болор болбоско, алган болсок тезирээк кайтарып берели. Себеби ээлери кыйналып жүрөт да.